Урматтуу министр, мен суроодон баштай берейин, сиздин убактыңыз тар экен. Биздин төрагабыз айткандай, биз сырттан алып жаткан карыздын 50%-ын ушул Минтранска алганбыз да, ушул күнгө чейин. Мамлекет болгондон бери. Аны өзүңүз жакшы билесиз. Бирок акыркы жылдары сиз келгенден бери бир аз жылды да, жылды айтсак жарашат. Кээ бир кемчилик жактарыңыз дагы бар, башталган жерлер кайра башынан болгон жерлери бар. Мен сизге суроо берейин. Сиз жогоруда айтып кеттиңиз да, титулга киргизилген жолдордун бардыгы буюрса быйыл бүтүрөбүз деп. Жана ошол менен бирге президент айткан районду бириктирген жолдор болсо, чоң жолдор болсо, 5 километрдин өдөсү болсо аткаргыла деп. Ошентип айтып өттүңүз да жана, туурабы? Ошол боюнча мен сиздерге кайрылгам. Ош шаары боюнча кайрылгам. Бул жерде титулга киргизилген да. Жапалак жол, билесиз да. Ноокат району менен Араван районун бириктирген жол. Мен сиздерге 9 километр 200 кен деп берсем, сиздер ошол ДУ менен тактап, алар сиздерге 7 километр деп жазып берсе, сиздер 6 километр киргизипсиздер да. 1 километр жол шагал боюнча калып кетеби? Ошону сиз көзөмөлгө алыңыз. Ошону 7 кылып киргизиле. Жана ошондой эле 1 метр дагы асфальт баштала элек. Ушул күндө бул боюнча мен сизге өзүңүзгө да 2 жолу кайрылгам. Эмне үчүн баштала элек, ошол боюнча айтып койсоңуз? Бул 2 районду бириктирген чоң жол. Жапарач, эми азыр өзүңүздөр билесиңер, бул Минтранс болсо былтыр башка немелерде болсо подрядка берип койчу экен. Азыр болсо Минтранс бул жолдун баарын салып атканыбыз өзүбүздүн күчүбүз менен салып атышабыз да, баарды жолдун баарын. Ошол себептен бияктан болсо техникаларыбызды тияка приоритеттин жолдор деп мына Ош Ноокаттын жолуна салып атабыз. Нарын Байетак деген жолуна салып атабыз. Ошондой эле тиги неме чоң жолдун баарын өзүбүз салып, ошол себептен очередь менен келе атат да. Азыр сиз айткан жана жапалактарды ошо биз уже команда бергенбиз, жана ямочкалерден баштап выравнивающий баарын түздөп берле, асфальтка дайындап берле деп. Мындай да. Бул чоң жолдордун бири да, 2 районду бириктирет. 2 районду бириктирген жол. Барып мен өзүм да көрүп келгем ал жолдорду. Анан ошол жерде сиз барып көрүп келген болсоңуз, эмне үчүн 1 километрди калтырып коесуздар? Толук асфальтка чыкканга чейин 7 болсо, силер 6 километр эле киргизип койдуңуздар да. Мен 9 деп кайрылган болчумун. Бул жерде ДУлар да айтып жатат, биз 7 километр деп бергенбиз. Точно өлчөп, булар 6 деп бизге киргизди деп. Быйылкы жылы 4 километр гана кылабыз деген пландар болуп жатат деп айтып жатат да ушул күндө. Мен сизден сурап кетем, урматтуу мырза. Ушуну көзөмөлгө алсаңыз. Мен 6-соцтан бери айтып келе жатам. Бул жол иштебесе, Ош Араван жолу талкаланат. Жана ошондой эле Ош Араван жолунда жазгам. Ал дагы титулга кирген бул жердечи, турат. Ал дагы баштала элек да. Ош Араван жолу болсо ал жана немеде проектсин чийип алынса, билесиз да, ошол жактан жолду азыр салып койсок эле кайра суун баарын каптап, ошол жакта өзүңүз билесиз го, жакшы суун баары аябай каптап турат го негизи. Ошон үчүн биз баарын тең неме кылалык деп атабыз, латовун баарын тең караштырып, бүт баарын тең ошо карап туруп, ошол жолун салалык деп ошо проект чыгарылып атат да. Ошол жолду убактылуу неме кылыш үчүн жапалакты бүтүрүшүңөр керек да. Бул запас жол да. Ошол жол менен каттап турат. Болбосо Ош Араван жолу дагы жапалактын ички жолдордо талкаланып бүттү. Ошон үчүн биз жакын эле ушул элге барып жолугушуп көрүп келдик август айында. Ушул маселелерди айтты да. 2 жол тең турат да. Эч болбосо бир жагын оңдоп туруңуздар. Ош Араван жолун же болбосо жапалактын ичин. Титулга кирген объекттерди айтып берейин сизге. Мына Учарда киргизилген да. Учардын башынан баштап каналды бойлоп Ош Ноокат жолуна чыгып кеткен 3 километр жолду айтканбыз. Ал дагы баштала элек да, ушунга чейин. Ал боюнча мен экөөбүз жеке сүйлөшкөнбүз. Мен комитеттин ошондо айткам, ушу жол бүтүрбөсөк болбойт деп, сиздин немеңиз менен титулга кирген да. Ал дагы башталбай турат. Өтө бузулуп кеткен жол, өтө жаман. Ошону жазып алсаңыз, урматтуу Тилек мырза. Быйыл булар бүтпөсө болбойт. Жапалактын жолу, Ош Араван жолу жана Учардын жолу. Булар трассадан, ар жактан шаардан районго чыгып кете турган жолдор. Жана ошондой эле мен Наримандын жолун айттым эле, Карас районуна караштуу Нариман айыл өкмөтүнүн жолун айтсам, бир 3 километрдей бузулуп кеткен жол бар да, аябай. Поезд жолдон өткөндөн кийин. 1 километрин кылыпсыңар да, калганы калып калыптыр. Ошону дагы 1 километр улап койсоңор, аягына чейин чыкмак да. Аны өзүңүз эле жакында барып көрүп келдиңиз болуш керек. Ошол жолду дагы Кара суунун ичиндеги жолду карап койсоңуздар. Нариман айыл өкмөтүндөгү. Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн ички жолдору дагы чынын айтканда Ош шаарынын 20%-ын жолу Карас районуна кирет, Төлөйкөн айыл өкмөтүнө. Ошол жолдордо аябай бузулуп кеткен. Аябай жаман. Мен ал боюнча да жазгам, бул жерде каражатка байланыштуу
кийинки жылга карайбыз. 2023 жылы утурумдук оңдоо иштеринин эсебинен оңдойбуз, тейлейбиз деп турасыңар да, жатасыңар. Бирок ал жерде ямыш ремонттан болду элек. Ошону да бир көзөмөлгө алсаңыздар. Анан мен бир нерсени айтып кетейин, Тилек мырза. Сиз жогоруда айтып кеттиңиз, жанагы Ош Бишкек жолунда жылда кар көчкү болуп кыйналат да, кардан жол жабылып калат, башка болот. Ошо быйылкы жылы ошо кар көчкүнү тосуу боюнча 11 гана процент аткарылыптыр да, ушу 8 айга чейин. Калган пайызын кайтып аткарасыңар. Силер берген отчет боюнча мына. Ал эми Айбек Жапарович, бүткөн галерея бүттү деп жана Жайка компаниясынан. Ошондой эле Жайка компаниясынан баса биз былтыр барып туруп жана ошо кар көчкүлөр боюнча сактооч иштерин жана кол коюшуп келгенбиз. Алардын ошо графиги боюнча азыр ылайык келе атат. Бул 2 жылдын ичинде бүтө турган иш графиги менен эле келе атат. Аткарылбайгына байланыштуу биз депутаттар мыйзам чыгаруучу жана ошондой эле көзөмөлдөөчү жана элдин үнүн жеткирүүчү органбыз да. Биз элди кыдырганда эл бизге ушуну айтат. Биз ошону силерге жеткирип жатабыз. Кээде сиздердин дагы жергиликтүү жетекчиңер жакшы карабай калат, жакшы иштебей калат, жогоруда дагы айтып кетти менин коллегаларым. Ошого байланыштуу биз дагы айтып турсак, сиздерге ашыкча болбойт. Негизи иш бир аз жылды, мен жогоруда айткандай сиздин ишиңиз. Бирок мына мен айткан нерселерди сиз так кылып аягына быйыл чыгарбасаңыз болбойт. Түшүндүк. Мына кар көчкүлөр боюнча да айтып кеттим. Жана ошондой эле сиздер Ош Баткен Исфана жолун бүтүрүп эксплуатацияга бердиңиздер да туурабы? Баткен Исфана жолу боюнча. 75-тен 108-ге чейинби? Ооба. Бердиңиздер 75-тен 108-ге чейин берилди. Берилди. Ал эми мага чейин бүттү, анда ошону билбейт экенмин. Ош Баткен Исфана жолу боюнча 7 жылда силер эксплуатацияга өткөрдүңүздөр да. Бирок силер өткөргөндөн кийин Генеральный прокуратурадан 189 миллион зыян келтирилди деп иш козголду. Ошол боюнча маалыматыңыз барбы? ИБРден да ошо Исламский банк развитиядан комиссия келди, ал иштер жүрүп атат, ошоктон текшерүү иштери жүрүп атат. Мен айтарым, ишиңиз көп болуп атат, бирок бардыгын сапаттуу караш керек, себеби жасалып бүткөндөн кийин артынан ушундай чыккан бир аз жагымсыз нерселер сизге да бизге да туура келбейт. Титулга кирген объекттерди караңыздар. Жана титулга эмдиги жылы киргизебиз деп кат бергенсиздер, ошолорду да караңыздар. Анан Ош Бишкек жолунда биздин элдер эртең кышта жакшы өтүш керек, кар көчүп ал жерде калып калбаш керек. Жана сиз 11 айттым го 10% эле аткарылыптыр депчи. Ошону мүмкүн болсо күчөтүш керексиз. Рахмат, ишиңерге ийгилик. Рахмат сиздин сунушуңузга. Буюрса быйыл да толук бүтүргөнгө аракет кылып турабыз.